Mekinaz birinci yolu gelgen festivalga 16 mamleketten gelgen. Oşol 16 mamleketin içinde aябай күчтүү ылчылар келгенде Евровидениедан экинчи орун алган Украинадан келгендер, анан кийин Славянский базардан номинация алганда, Пекинский весна дегенден Кытай аябай мыкты келгенде, ошону менен бирге жаш бир жигит келген Казакстандан, Димаш деген 19 жашындагы. Анан келип, ошол биринчи жолу биринчи фестивалдын гран-присин Димаш Кудайберген алган. Мына арабыздан канча жыл өттү? 12 жыл өттү, дүйнөлүк мега звезда болду. Чындыгын айтканда Димашты мен бек алып келдим. Димаш Кудайбергендичи. Димаш менен көп жолу жолуктук. Былтыр Стамбулда аябай чоң концерт өткөргөнбүз Бешикташта. Анан ошол жерде жолукканда да айткам, сен бияктан чыктың эле, Мейкин Азия деген фестивалдан, Кыргызстандан чыктың эле. Сен ал жерге сөзсүз барышың керек. Сенин парзың дагы, милдетиң дагы, сенин ушул жерден учуп чыккан уян катары сен сөзсүз түрдө келишиң керек дегенде ал айткан Султан ага, мен дайыма Кыргызстан жүрөгүмдө, ошол жүрөгүмдүн бир четинде турат, Кудай буйруса бир барам дегенден. Бирок эми ал эл аралык дүйнөлүк чоң Америка, Голливуд менен, Кытай менен чоң контракттары бар да, анын убактысы аябай тар да, анан кийин өзүнө өзү мындай эме кыла албай калат да. Мындай башкара албай калат. Себеби ушунчалык убактысы тар. Ошондон мына май айында мага телефон чалды. Мен барам, качан болот Мейкин Азия. Ырчынын мега звезда номер 1 деп коебуз. Ошондой адамдын келиши бул фестивалга дагы чоң эме берет, аброй берет, кадыр берип турат.